Ассаламу алейкум мекендештер. Баягы рубрика суроолорго жооп. Бизге түшкөн көптөгөн суроолордун арасынан уйкум жок, жакшы уктай албайм, эмне кылсам болот? Бул маселе бүгүнкү күнү өтө маанилүү, көгөй десек болот. Бизде 3-төн 1 адам ушул кесепет менен ооруйт. Бул изилдөөдө бул окумуштуулардын далилдөөсү боюнча эркектердин 27%, аялдардын 35%нан жогору, жада калса бүгүнкү күнү 25% кичинекей балдар дагы ушун менен ооруп атат. Уйкусуздук. Мына уйкусуздук жашарып баратат десек болот. Уктайт, бирок эс алгандай болбойт. Дегеле уктай албай чыгат. Болбосо түндө ойгонот, андан нары уйкусу келбейт. Бул уйкунун кесепетинен адамдар иши, турмушу бузулуп атат. Мына ошон үчүн бул уйкунун жакшы болушу үчүн күрөшүш абзел экени келет. Эмнеге дегенде көптөр маани бербеши мүмкүн. Бирок бара-бара бул уйкунун астыгы же жоктугунун кесепетинен адам неврологический, мындайча айтканда психикасы жабыркап, көп мурунку оорулар козголот. Ички аппараттар ооруп баштайт. Андыктан жакшы уйку бул тынчтык жана дары. Бул уйкусуздуктан кантип арылабыз, эмне кылыш керек? Медицинада бул дарттан арылыш үчүн жакшы уктата турган дары, бул снотворный, же болбосо тынчтык алып келе турган бул успокоительный деген сыяктуу дарыларды берет. Димедрол, сомнол, диазолин сыяктуу синтетика химиядан турган дарылар. Булар кандай таасир кылат? Биз байкасак, кээ-бирлер мен арак ичмейинче уктай албайм дейт. Арак ичип, ошону себеп кылып уйкуну издешет. Ал адам уктаса да эс алгандай да болбойт. Мына ушул сыяктуу жана дарылар борбордук нерв системасына таасир кылып, эмне бир кайсы бир системага токтотуп, жана андай таасир бергендиктен уйкудагы жакшы канбагандыгын байкайт. Эң негизги жанагындай көнүп калып, привыканияга алып келип, албетте синтетикалык болгондуктан бөйрөккө жана боорго таасир кылмайын болбойт. Биздин сунушубузда, биздин клиникабызда жанагы айтып аткан жаратылыш менен болуу, андан тышкары биз дем салуу менен ушундай жабыркалаган, ушундай бизге келген бейтаптардын 100% жакшы болуп калганын байкап атабыз. Дем салып, Куран окуу менен. Андан тышкары дагы айтат элек, эң негизги бул стресс, депрессия болгондуктан жанагындай жаман эмоцияларды таштап, жакшы эмоцияларды жүрөккө толтуруу. Сүйүү, жакшы көрүү, жакшылык кылуу, сабырдык кылуу деген эмоцияларды толтуруп, жанагындай көрө албастык, ач көздүк, ачуулануу, урушуу деген жаман ооруга алып келе турган эмоцияларды таштагыла деп айтып кетет элек. Урматтуу мекендештер, оорубагыла, сак болгула. Кийинки көрүшкөнчө, ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату.